Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Акынжанович. Менде маселе Кыргыз Республикасы агрардык өлкө, карапайым калктын басымдуу көпчүлүгү жерди иштетип жана мал чарбачылыгы менен алектенип, өлкөнүн элин эт, сүт азыктары менен камсыздап, дагы керек болсо экспортко чыгарып атат да. Ошон үчүн ошол эт, сүттү экспортко чыгаруу үчүн бизде жайыттар кеңири болуш керек. Бирок негизден азыр жайыттар талаш болуп атат. Мисалга алсак, мына Сусамыр жайыты. Бул жайлоосу, бул өтө чоң жайлоо болуп эсептелинет. Мына жылдан жылга өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ал жайыттарды тикенек басып атат да. Ошонун кыскартуунун бир 3 түрү бар экен. Азыр ушул практика боюнча. Бул механикалык, биологиялык, анан кийин бул химикалык жол менен. Химикалык жол менен болгондо башка өсүмдүктөргө зыян тийип калат экен, и жаныбарларга дагы зыян тийип калышы мүмкүн экен. Биологиялык болгондо бул тикенектерди басып өтө турган кайрадан өсүмдүктөрдү өстүрүш да кыйын экен да. Бир гана жолу калат экен, бул механикалык жолу казып алып, аны кайрадан өрттөш керек экен да. Ал үчүн каражат керек экен. Ошону мен сунуштайт элем. Экология министрлигине, айыл чарба министрлиги менен биргеликте булар. Ушул жанагы, например, Жалал Абад, Талас, Чүй областына карайт бул жайлоочу. Ушул жергиликтүү өз алдын башкаруу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз байланышта болуп туруп, бир гранттарды алып келсе болот да. Азыр мына дүйнөлүк экологияны колдоо гранттар, институттар өтө чоң. Ошолордон гранттарды жазып алып келип, азыр биздин бюджетте эле карап отура бербестен, ошого окшогон гранттарды алып келип, ошол жерде механикалык жол менен болсо дагы ишти башташ керек да. Жылда айтылат калат. Быйылкы жылга дагы айтылган эч кандай иш болгон жок да. Жылдан жылга ал көбөйө берет экен. Ошондуктан ушуну сунуштайт элем. Алмаз Акынжанович өзүңүзгө болуп туруп, жазып туруп, анан кийин мага да жообун айтып койсоңуздар, ушул эки министрлик биргеликте бир гранттын негизинде, мына канчалаган гранттарды ратификациялап атабыз. Ошого окшогон гранттарды алып келип туруп, ошол жерлерди тазалаш керек. Тазалап, ушул жанагы бизге жайыттарды кайрадан жайылтышыбыз керек, көбөйтүшүбүз керек. Мына өзүбүздүн урматтуу президентибиз дагы жайыттарды колдойлу, жайыттарды жанагыдай жылдан жылга жаңылайлы деп өзү дагы жанагы колдоо көрсөтүп атат. Ошол негизинде эми биздин министрликтер дагы карап отурбастан ушул иштерди алдыга жылдырыш керек да. Анан кийин асмандан түшпөйт. Өздөрү ушул гранттарга проекттерди жазып, ошол жерге сунуштап, бүт бардыгына ушул программаларын көрсөтүп, ушул гранттарды алып келишсин, биз ратификация кылып берели.